Кыргыз тил илиминин түптөөчүсү, азыркы кыргыз адабиятына негиз салгандардын бири акын Касым Тыныстанов. Ал агартуучу, коомдук ишмер, журналист, кыргыздын туңгуч профессору. 1932 жылы доценттик, ал эми 36 жылы профессордук наам алган эң биринчи инсан. Кыргыз архивинин жол салуучусунун эл билелик эмгектери бар. А киши жанагындай бир ак кагаз чоң, ватман кагаз деп коебузбу азыр. Ошого кыргыздын араб тамгасындагы немелерин жазган экен. Тугуштарды тамга менен белгилеп, анан ошонун астын көзөп койгон экен. Кичинекей сөймөдөй болгон таякча өтүткөндөй кылып. Анан ошо узун таякчага дагы кыргыздын тамгаларын баарын жазыпты узатасынан. Анан баягы тешикке алып барып сайса, тигиндеги сөз менен таяктагы сөз экөө биригип сөз чыгарат экен. Анан салып жүрүп отурат. Эң сөздү анан ошону жана 15 тетрадка, узун блокнот тетрадка жазган экен. Жаңы мектептердин массалык түрдө ачылышы да Касым Тыныстановдун чыгармачылыгы гүлдөп турган мезгилине туш келген. Ал билим уялары үчүн эне тилде окуу китептерин түзгөн. Бирок ага улутчулдукка, панисламчыл, пантүркчүл идеяларга сугарылган, эски заманды бай манаптарды мактаган деген айыптар тагылган. Агартуучунун өмүр жолу Кыргыз-Түрк Манас университетинде эскерилди. Иш-чарага илимпоздун жакындары да чакырылган. Ошо кылган иштери боюнча жала жабуу көп нерселер болгон. Анан баягы айтып кеткендей, баягы Эркин атабыз эскерүүсүндө айтат, түнкү саат 12 чамасында выездной комиссия, выездной суд көчмө келип, көчмө сот келип, ошол түнкү 1 саат, 1,5 сааттын ичинде чечим чыгарып атпайбы атууга деп. Касым атабызды ошо 89-жылдары гана акталды. Касым Тыныстановдун ысымы атылгандан кийин ондогон жылдар бою кара тизмеден алынбай келген. Аты илимий чөйрөдө эскерилбей, өзү даярдаган бир нече эмгеги жарыкка чыкпай, жасаган эмгектери бааланбай калган. Тилчи каза болгондон жарым жылдан кийин толугу менен акталат. Илимпоздун 120 жылдыгына арналган иш-чарада анын эмгектеринин негизинде докладдар окулду. Бул сунумда негизинен мен ушу Касым Тыныстановдун өзгөчө жаңы курулуп аткан адабий тилибизде кандай орчундуу маселелер болгонун эске алып, ошол жерде албетте биринчиде эле терминология маселеси турган, ошол эле тил илими, адабият теориясы жана башкалар. Ошолордун сөз жасоо маселеси боюнча көп эмгек кылганын көрүп отурабыз. Анан ошол учурда кантип жасаган, ошолордо кандай маселелер менен, кандай кыйынчылыктар менен дуушар болгонун дагы ошол өздөрүнүн изилдөөлөрүндө байкаса болот экен. Мен ошол боюнча бир аз бүгүн сунум кылмакмын. Конференцияда кыргыз элинин агартуу тармагына эбегейсиз эмгегин арнаган Хусейин Карасаев да эскерилди. Илим жолуна өлбөс өчпөс изин калтырган тилчи, лексикограф, лексиколог 1926 жылы Ишеналы Арабаев экөө жаңылык китебин жазышкан. Бул китеп кыргыз элинин 60% сабатсыздыгын жоюуга жардамчы болгон. Аталарыбыздын 120 жылдык мааракесине бүтүн жалаң эле Кыргызстан эмес, бүтүн түрк дүйнөсүндө белгиленип жатат да. Андагы эле негизги максат ушул кийинки жаштарга ошол аталарыбыздын баалуу эмгектерин жайылтуу, билдирүү, унуттурбоо, ошол максатындагы иш-чара бүгүн өтүп жатат да. Хусейин Карасаев 1928 жылы Константин Юдахит менен биргеликте кыргызча-орусча сөздүктү түзүшкөн. Ал ошондой эле Тоголок молдонун чыгармаларын алтын фондко алып, атактуу манасчы Саякбай Каралаевдин манас эпосун жазып алууну уюштурган. Знаменитый монасчи, бывший батрак Саякбай Каралаев, с уст которого Академией наук записано 700 тысяч стихов Манаса. Туңгуч лексиколог 1944 жылы кандидаттык диссертациясын жактап, чыгармачылыкка катуу киришип бир топ китептерди жазган. 1937 жылдагы репрессиянын курмандыгынан аман калып, бирок бир ирет камалып чыккан. Мерим Ешимбекова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.